Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Президент Садыр Жапаров бүгүн Азия өнүктүрүү банкынын вице-президенти Ин Мин Янды кабыл алды. Мамлекет башчысы Кыргызстан менен Азия өнүктүрүү банкынын кызматташтыгынын 30 жылдык мааракеси менен куттуктап, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө чоң колдоо көрсөткөндүгү үчүн банкка ыраазычылык билдирди. Садыр Жапаров Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүштү көрсөтүп жатканын, бул масштабдуу инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жагымдуу шарттарды түзөрүн баса белгиледи. Ин Мин Ян мындан ары да Кыргызстанга өзгөчө гидроэнергетика жана энергиянын кайра жаралуучу булактары, климат жаатындагы долбоорлор, ошондой эле инклюзивдик өнүгүүгө көмөктөшүүчү социалдык программалар сыяктуу артыкчылыктуу багыттарда ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даярдыгын билдирди. Тараптар өлкөнүн экономикалык негизин бекемдей турган жана кыргызстандыктардын жашоо деңгээлин жогорулатууга өбөлгө түзө турган кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүгө макулдашышты. Автоунаасынын жайкы дөңгөлөгүн кышкыга алмаштырбай жүргөн айдоочулар Бишкек-Ош жолундагы посттордон өткөрүлбөйт. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Аба ырайынын кескин өзгөрүлүүсүнөн улам алыскы аймактарга каттаган жана жалпы айдоочулар мындан ары кышкы дөңгөлөктөр менен гана жүрө алышат. Жайкы дөңгөлөк менен барып алгандар артка жиберилери эскертилди. Айрыкча алыскы аймактарга каттаган айдоочулар унааларынын дөңгөлөктөрүн кышкы дөңгөлөктөргө алмаштырбай жолго чыкса, Сосновка, Чычкан, Арал постторунан өткөрүлбөйт деп айтылат маалыматта. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы мындан тышкары жолго чыгарда унаанын техникалык абалына көңүл буруп, каршы тилкеге чыкпастан алдыдагы унаа менен болгон аралыкты сактап, сөзсүз түрдө дөңгөлөккө оролуучу чынжырларды же кошумча дөңгөлөктөрдү алып алууну эскертет. Ак Суу районунун Борбору Теплокуличинка айылында 4 тилкелүү жол ишке берилди. Маалыматка караганда Борбордук Ленин көчөсү аң чөнөккө айланып көпчүлүктүн наразычылыгын жаратып келген. Ачылуу аземине район акими Мунарбек Насиров, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана айылдын тургундары катышты. Бул жолдо майрамдык жүрүштөр өтүп келген. Ошондой эле туристтер көп каттаган эс алуу жайлары ушул көчөнүн башында орун алган. Жолдун курулушуна республикалык бюджеттен 20 миллион сом бөлүнүп, 20 күндүн ичинде ишке берилди. Каракол шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Борбордук аянтка 25 метрдик флагшток орнотулууда. Тууну орнотууга Туркияда иштеген кыргызстандык ишкерлер демөөрчү болушууда. Туу Кара-Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана Каракол шаарынын 155 жылдыгына карата орнотулат. Анда желекти илүү, түшүрүү автоматташтырылган. Аны ачууну 7 ноябрь ата-бабаларды эскерүү күнүнө пландашууда. Ак Суу районунда ирригация тармагын жакшыртууга 18 миллион сом бөлүнгөн. Бул каражатка Ак Суу райондук суу чарба башкармалыгы райондогу айдоо аянттарын суугаруудагы каналдарды оңдоп түзөөдө өткөрүшүүдө. Жолголот айылында 300 метр канал бетондолсо, мындай иштер райондун башка аймагында дагы жүрүүдө. Бир канча жыл мурда салынган эскилиги жеткен арык каналдар эми бетондолуп, дыйкандардын айдоо аянттарына толук кандуу суу жеткирүүгө маселе жаралбайт. Жолголот айылында бетондолуп жаткан бул канал Ак Суу районунун эли үчүн маанилүү. Канал аркылуу 1400 гектар айдоо аянты сугарылат. 1911 жылы салынган каналдын эскилиги жетип, суунун бир канча пайызы коромжу болчу. Эми ал көйгөй чечилип, 300 метр аралыгына темир бетондору орнотулууда. Бетондоо иштери октябрь айында башталып, иш 15 күндүн ичинде бүткөрүү алдында турат. 300 метрге Г-образный темир бетон блокторун орнотуу иштери жүрүп атат. Азыркы күндө 50% аяктап калдык да. Бул Г-образный блоктор 120-30 деп айтылат. Бул мурун бияк жер каналы болчу. Азыр ушул талапка жараша бүт каналдардын баарын бетон иштерине ылайыктап, суу фильтрацияны жоготуу максатында да.
Районда ушул өңдүү 3 ай өкмөттүү суу менен камсыздаган дагы бир чоң канал бар. Ал Аксу Арашан башкы курулма каналы. Мында 1970 жылдан бери оңдоп түзөө иштери алынып барылган эмес. Каналды бетондоо иштери жүрүп, мамлекет камсыздап берген жаңы унаалар менен иш кызууланууда. Жараксыз болуп калган агын суу. Азыр мына собированный типте оккультуруют этип жакшынакка каргы салып атат. Анан ошо балдардын эмеге мал сал бала түшүп кетпеш үчүн дополнительный бир сетка куруп беребиз деп атат, тартып. Анда тем более жакшы болуп калат. Күзгү ремонтторубузду жасап атабыз азыр. Кудай буйрса дагы погода жакшы болуп берсе бир айлык мөөнөтүбүз бар. Bir aylık mönötün içinde şu bölünген акчабызды толук өздөштүрүп бүтөбүз. Азыр бул турган жерибиз деген Аксу Арашан башкы курулмасы. Бул курулмада да 1970 жылдан бери жумуш болгон эмес экен да. Мындай майда бара оңдоп түзөлөр болгон экен, бирок капиталдык оңдоп түзөө болгон эмес экен. Ушу азыр биз бүт ушу авадяшилерди, бүт стенкалардын баарын бүт оңдоп алып жаңы куюп атабыз да. Бул ушул курулмага эле бизде 130 куб бетон каралган быйылкыга. Мына Кудай буйрса азыр таманын куюп баштайбыз эртең менен. Эскерте кетсек, ирригация тармагын жакшыртууга мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп келет. Аксу райондук суу чарба башкармалыгына айдоо аянттарын оңдоп түзөө үчүн мамлекеттен 18 миллион сом акча каражаты каралган. Анда райондогу көйгөй болуп келген каналдын бардыгы оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Алтынай Рыспай кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Сколе жаңылыктары үчүн Аксу районунан. Каракол шаарында жаңы замандын талабына ылайык муниципалдык базар котлованы казыла баштады. Базар 8 гектарды ээлеп, боз үй формасында 2 этаж болуп салынат. 2,5 миң кишиге лайыкталган базар 2 жылда бүткөрүүнү пландайт. Курулуштун сапатына өзгөчө көңүл бөлүнүп, коопсуздук жагы тыкыр көзөмөлгө алынууда. Жайда соодагерлер үчүн бардык заман шарттар каралган. Соода базар комплекси өзүнө дүкөндөрдү, күркөлөрдү жана кафелерди камтыйт. Ошондой эле унаа токтотуучу жайы орун алган. Ошондой эле ар бир бөлүмдө сактоочу кампалар болот. Бул социалдык долбоор шаардык инфратүзүмдү жакшыртуу үчүн багытталган. Жаңы базардын котлованы казыла баштады. Шаардын градсоветинен өттү проектиси. Ошонун негизинде жаңы Божи сыяктуу болот экен, мол сыяктуу. Ылдый жагында, маңдайында парковочный орундар менен 2,5 миң орындық жаңы базар салына баштады. Бул 2 жылдын ичинде бүтүлүп, Ак Тилек базары Ушакка көчмөйт. Михайловка айылында футбол аянчасы пайдаланууга берилди. Бул футбол аянчалары спортту өнүктүрүүгө шарт түзөт. Маалыматка ылайык, спорт аянчасынын ачылышына президенттин Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппарат жетекчиси, айылдыктар, Түп райондук администрациясынын өкүлдөрү катышты. Михайловка айылынын спортчуларынын кубанычында чек жок. Эми футболчу болууну эңсегендер үчүн мыкты шарт түзүлдү. Чакырылган коноктор балдарды жана айыл тургундарын заманбап аянтчанын ачылышы менен куттуктады. Терең ыраазычылык билдиребиз. Жалпы айылдын элдин атынан, Ысык-Көл айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн атынан. Ушундай курулуштар биздин мамлекетибизде көп болсун. Кыргыз мамлекетибиз өсүп өнүгө берсин. Ушул бүгүнкү кубанычыбызда чек жок да бизде. Бул футбол аянтчаларын ачуу өлкө башчысы Садыр Жапаров тарабынан демилгеленип каржыланды. Самалыкка жергиликтүү жетекчилер, айыл тургундары катышып, бул аянтча спортту өнүктүрүүгө салым кошот деп ишеним артышат. Биз негизи бул Михайловка футбольный айыл деп койсом болот да. Эми Караколдо лигалардын баарында ойношот биздин балдар. Бишкекте 2 лигада ойнойт, 2 командабыз бар. Таза Михайловка деп чыгат, Дордой футта, анан ИФЛ деп Ысык-Көл лигасында чемпион болушкан, байгелүү орундарды алышкан. Анан азыр бир балабыз сборный Кыргызстанда ойнойт. Менин окуучуларымдан 3 ойнойт негизи сборныйда. Аянтчанын курулушу 2024 жылдын август айында башталып,
кыска убакыттын ичинде бүткөрүлдү. Иш-чарада футбол аянтчасын курууга салым кошкон бир катар инсандар, демөөрчүлөргө ардак грамота, ыраазычылык баракчалары тапшырылды. Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Илич Касыйынов, Ысык-Көл жаңылыктары. Аз камсыз үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында ишке ашып жаткан социалдык контракт долбоору ууланып жатат. Ысык-Көл облусунда жардам алган үй бүлөлөрдүн саны бүгүнкү күнгө чейин 2000ден ашты. Ал эми Каракол шаары боюнча быйыл 60 үй бүлө менен социалдык келишим түзүлдү. 13 менен баштаганбыз. Социалдык келишим аркылуу жардам алган үй бүлөлөрдүн басымдуу бөлүгү тикмечилик, мал чарбачылыгын алып кетсе, быйылкы жылы башка дагы жаңы тармактарга басым жасап жатышат. Алсак Винер айым мамлекеттен берилген 100 000 сом менен балчылыкты колго алды. Учурда ал Бакфас тукумундагы арыларды кармап, алгач 10 челек менен баштаган иши азыр 40ка жеткен. Мен негизи 4 балам бар. Ар бирине 1200 сомдон алчумун. Аны бир 2 жылдай алдым. Андан кийин ушу контрактка илинип калдык. Ал биринчи максатыбыз ошол соцконтракт боюнча эметилгенде эле жолдошум экөөбүз кеңешип ушул бал челек алганга план койдук да, максат койдук. Иштесе болот экен, жакшы экен. Бул таза, зыяны жок продукция экен да. Быйылкы жыл менен 1 тоннага жетпеген бал алдык. Аны да саттык. Айды күтүп отурбай пособияга караганда 100 000 контракт алган пайдалуураак экен. Ушинтип 20 бал чачып коем. Айзадайым бөлмө гүлдөрүн өстүрүүгө кызыккандыктан бул тармакты алып кетүү өтө деле кыйын болгон жок дейт. Буга чейин ал 2 баласына 4200 сом жөлөк пул алып келген. Социалдык келишим менен баштаган иши азыр өз жемишин берип, пайда көрүп баштаганын айтат. Башында мен бир 20-30 алып баштагам. Анан акырындык менен эле көбөйтүп отуруп, азыр бул жерде 60ка жакын гүл болду. Анан четинен сатып атам. Четинен кайра сатканымда эле кичинекейин көбөйтүп баштап атам да. Үй бүлөмдү, балдарымды бакканга жардам берип атат. Анан бул жерде риск аз экен да. Мисалы үчүн бир просроченный товар болуп калбайт, же кийим-кечекке өтсөк, кийимди деле көп азыр ала беришпейт го. А бул жерден гүл да ходовой да өтө берет. Маанай тартылайт да адамдарга. Облус борбору Каракол шаарында быйыл 60 үй бүлө менен социалдык келишим түзүлүп, долбоор башталгандан ушул күнгө чейин жалпы 178 адамга жардам берилди. Ал эми учурда үй бүлөгө көмөк жөлөк пул калаадагы 419 балага берилип жатат. Жакырчылыктан чыгаруу иретинде берилип аткандан кийин өздөрү деле алып аткан адамдар өздөрү деле түшүнүп ушул жакырчылыктан чыгып кетели деп өздөрү деле аракет кылышууда да. Мамлекетибиз жакшы колдоо көрсөтүп ушул адамдарды жакырчылыктан чыгып кетсин деп ушул 100 000 берип атканына биз дагы аябай сүйүнүп атабыз. Анткени башкармалыкта көп болчу үй бүлөгө көмөк жөлөк пул алгандар, анан азыр саны азайып ушул 100 000 бергенден кийин өздөрүнүн бизнесин жүргүзүп жакшы улантып кетишүүдө. Дубан аймагында өткөн жылы социалдык келишимдин негизинде 794 аз камсыз болгон үй бүлөгө жардам берилди. Ал эми быйыл дагы 1000ден ашык адам менен келишим түзүлүп, бүгүнкү күнгө чейин социалдык контракт алгандар 2231ге жетти. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык-Көл жаңылыктары. Өлкөдө маданият кызматкерлеринин кесиптик майрамы белгиленип, ал менен бирге Караколдо маданият мыктылары аныкталды. Шаарыбыздын өнүгүшүнө салымын кошкон маданият жаатында эмгектенген кесипкөй адистерге сыйлыктар тапшырылды. 2 ноябрь Кыргызстанда маданият кызматкерлеринин күнү. Майрамды 1995 жылдан бери белгилеп келишет. Бул күнгө утурлай Каракол шаарында маданият мыктылары 2024 аталышындагы иш-чара өткөрүлдү. Ага маданият кызматкерлери катышып, өздөрүнүн кесиптик майрамында конок болушту. Бүгүн мен ушул маданиятты мыкты кызматкери сыйлыгын алып атам. Өзгөчө күткөн эмесмин, өзгөчө кубанычтамын. Жалпы эле Кыргызстандагы бардык маданият кызматкерлерин бүгүнкү майрамы менен куттуктайм, чын жүрөктөн. Баарына албан ийгиликтерди каалайм. Каракол шаардык маданият бөлүмүнүн жалпы жамааты, анын ичинде Каракол шаардык маданият үйү, музейлер, китепканалар жана ошондой эле жалпы аппарат негизи жергиликтүү бюджеттен каржыланат. 2020 жылдан бери жергиликтүү бюджеттен каржы булабыбызды дагы жакшы бөлүп берип атат. Берген проектлерибизди ушул маданиятка көңүл бөлгөндүн улам берген проектлерибиздин бардыгы буюрса аткарылып атат десек. Маданият тармагында бүгүнкү күндө ар кайсы тармакта чоң проекттерди ишке ашыра алдык.
Белгилесе Каракол шаарында өтүп келген бардык иш-чаралар ушул маданият өкүлдөрүнүн катышуусунда жүрөт. Алар искусствону өнүктүрүү жана өлкөдөгү тарыхый маданий мурастарды сактаганга чоң салымын кошушат. Каракол шаары өзү абдан өнөрлүү шаар. Биринчиден бул билим ордосу, ошондой эле маданият ордосу, ошондой эле туризм ордосу, ана шаардын келечеги чоң шаарлардын бири. Ошондуктан мен ойлойм, бүгүнкү ушул иш-чаранын жыйынтыгы менен ушул биздин маданият кызматкерлери алган сыйлыктары өзлөрүнө ээ болуп, кут болуп, ушул негизинде мындан дагы көп жакшы сыйлыктарга ээ болушуп, ушул сыйлыктардын негизинде аларда да жакшы бир мотивация болуп, дагы шаарыбыз ушул негизинде өнүккөн маданияттуу шаардардан болуп деген тилекте бүгүнкү иш-чарабыз өтүүдө. Кыргызстан калкынын руханий турмушунда маданияттын маанилүүлүгүн эч качан жоготпойт экени белгилүү. Өтүп жаткан иш-чарага сүрөтчүлөр, скульпторлор, жаш кол өнөрчүлөр, жаш акын жазуучулар, жалпы маданият тармагындагылар катышты. Каракол шаарынын өнүгүүсүнө салым кошуп, маданият жаатында өзүрлүү эмгектенгени үчүн эмгек каарманы, жыл мыктысы өңдүү бир катар сыйлыктар тапшырылды. Талгат Токтомушев, Айзат Анарбекова, Илич Касейнов, Ысыкөл жаңылыктары. Эми жарнамалык негиздеги материалга көңүлүңүздөрдү бурабыз. 17 ноябрда жергиликтүү кеңешке депутаттарды шайлоо өнөктүгү өткөрүлөт. Учурда жерлерде талапкерлер шайлоочулары менен жолугушууда. Жаңы Кыргызстан саясий партиясы алдыга койгон максаттарын айтып, шайлоочулары менен жолугушту. Теманын уландысы кийинки материалда. Жаңы дем, жаңы күч деген уранды туу туткан Жаңы Кыргызстан партиясынын курамы жаштардан турат. Алар Каракол шаарынын туризм тармагын өнүктүрүп, элдин социалдык муктаждыктарын чечүүгө багыт алышты. Каракол шаарына алып келе турган программабыз бардыгыбызга белгилүү болгондой эле Каракол шаары туризмдин мекени деп келебиз. Каракол шаарынын туристтик потенциалын өнүктүрүүдө Каракол шаардык кеңеш тарабынан биздин Кудай буйрса ушул депутаттарыбыз шайланып барса, ошол маселелерди көтөрүү, туристтерге келген конокторго ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү багытында маселелерди көтөрөбүз деп убадабызды беребиз. Шайлоочулар менен жолугушуу учурунда каладагы көйгөйлөр белгиленип, аны чечүү багыттары Жаңы Кыргызстан, анын ичинде Жаңы Караколду өнүктүрүү максаттуу пландар сунушталды. Жаштардан турган Жаңы Кыргызстандын негизги максаттарынын бири облус борборунун инфра түзүмүн өзгөртүү. Программада баарыбызга белгилүү болгондой Каракол шаарынын туристтик потенциалын жогорулатуу, келген конокторго ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү жана эле ошондой эле социалдык жактан коргоо маселелерди, жол, инфраструктура, шаардын өнүгүшүн колдоо максатында ушул команда кетип баратабыз. 17 ноябрь күнү ар бириңиздер үй бүлөңүздөр менен, урук тууганыңыздар менен, жакын тааныштарыңыздар менен бизди колдоо максатында Жаңы Кыргызстан номер 1 саясий партиясына шайлап берүүңүздөрдү суранабыз. Караколду өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын ишке ашыруу, шаар тургундарынын коопсуздугу, жашылдандыруу, таза суу, ирригация системасын калыбына келтирүү, кичи райондун маселелерин чечүү Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын негизги программаларынын бири. Эл үчүн иштеп бергиле, Каракол үчүн иштеп берсеңиздер, эл сиздерди төбөсүнө көтөрөт деп ойлойм. Бул шайлоодо дагы билимдүүлөрдү, жаштарды колдосок, толук кандуу депутат болушуңарга тилектеrim. Жаңы Кыргызстан партиясы өзүнүн программасын элге түшүндүрүп, өзлөрүнүн иштерин, ишмердүүлүгү жөнүндө, максаттары жөнүндө, жакшы идеялары жөнүндө айтып өтүүдө сем жаңылышпайм. Мен дагы бияктагы команданы колдоп, ушу командага ийгиликтерди каалап, жакшы мындай тилектеримди айтканы келдим.
Эл менен болгон жолугушуу учурунда партиянын программасы сунушталып, шайлоочулардын суроолоруна жооптор алынды. Жаңы кадам менен аттанып жаткан партия жаңы жана күчтүү, ийгиликтүү Каракол шаарын курууга бел байлады. Жанара Сагындык, Асылбек Касянов, Каракол шаары. Ысыкөл районундагы балдар бакчаларында улуттук наркты даңазалаган иш-чаралар уюштурулууда. Анда кыргыз элинин каада салттары, салт саналарын чагылдырган концерттик программалар уюштурулду. Ошондой эле улуттук тамак аштардын жармакелери өттү. Иш-чара райондук деңгээлде активдүү уюштурулду. Кененирээк кийинки сюжетте. Улуттук нарк элдин руханий маданиятынын курамдык бөлүгү. Ал өзгөчө идеялардын жана туруктуу элдик эрежелердин негизинде калыптанат. Андыктан бул демилгенин негизинде балдарга элибиздин каада салтын, үрп-адатын, салт санаасын, турмуш тиричилигин үйрөтүүгө, жаш жеткинчектерди мекенчиликке тарбиялоого чоң мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бүгүн президенттин жарлыгына ылайык улуттук нарк бала бакчада деген иш-чара өткөрүлүп атат. Бул иш-чаранын негизги мааниси кыргыздын наркын, аселин, каада салтын ушу бала бакчадан баштоо, аларды ушу мектепке чейинки, жашка чейинки ушу бала бакчадан эртелеп кыргыздын улуттук наркын, аселин, каада салтын үйрөтүп, кийинки алардын баалуулугун, алардын тарбия таалимдеги маанисин азыртадан берип калуу максатында иш-чара өткөрүлүп атат. Кыргыз элинин байыртадан бери сакталып келе жаткан баалуулуктары көп. Алар биздин тарыхыбыз, тилибиз, динибиз, маданиятыбыз, салт санаабыз, нарк населибиз. Бүгүнкү иш-чарада унутулуп бара жаткан баалуулуктарыбыз даңызаланды. Ага ата-энелер да күбө болушту. Илгерки каада салт, нарк боюнча бүгүн иш-чара өттү. Ошол иш-чараны абдан жогорку деңгээлде өткөрүп жатышат. Абдан жакшы эмгектенип жатышат. Илгерки каада салт боюнча биздин бир комнатабыз боз үй тигилип, жанагы илгерки кыргыз элибиз колдонулган буюмдардын баарын коюлуп, ошолор балдарга тааныштыруу кандай колдонулган боюнча абдан жакшы сабактар өтүлүп жатат. Иш-чара Жаркынбаев айылындагы балалык балдар бакчасында жогорку деңгээлде өттү. Бакчада дайым кыргыздын улуттук каада салт темасындагы сабактар байма-бай өткөрүлүп турат. Экинчи кабатында кыргыз бөлмөсү бар. Ал жакта бардык кыргыздын көчмөн калкы жана анын тарыхы, бай тарыхы, анын асыл баалуулуктары боюнча бардык көргөзмөлөр коюлган. Балдар үчүн, тарбиячылар үчүн абдан ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Биздин бала бакчада 5 тайпа учурда, ар бир тайпада 30дан бала келип тарбия алышат. Ысыкөл районунда быйылкы жылы 5 үй тибинде бала бакча ачылды. Ага 100дөн ашуун балдар камтылып, райондо 40%дан ашуун ата-эне бала бакча менен камсыздалды. Жазгүл Сатаева, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктары. Сиздер жаңылыктардын кечки топтом менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.